Биримдик менен Мекенем Кыргызстандын балдары атышканы калыштыбы? Бишкекте 100 таңгак гепаринди үйүнө катып кымбат саткандар кармалды. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму түнкү клубтарды коронавирустун очогу деп атады. Ырчы Анжелика: "Эй Хелим, ажообуз мага алтын бергендей урушуп жатасыңар". Шайлоонун шайтан оюндары барган сайын күчөп, өзгөчө таасирдүү партиялардын ортолорунда тирешүүлөр күч алды. Биримдик менен Мекенем Кыргызстандын лидерлери каршылыкка өтүшүп, аны көргөн жан жөөкөрлөрү тирешип, кырылышууга чейин барышаары алдыртан болжонууда. Атышуу боюнча да кептер чыгууда. Учурда пандемия апаты болуп, вирустан чыга албай жаткан чакта ушунчалык каршылашып жатышса, аягында эмне болушат? Сыягы бузукулар бардык жакка киришти. Ичтен иритүү менен күрөш салууга каршы салгылашчылар чыга беришет. Бирок Мекенем Кыргызстандын атынан Райым Матраимовду, Биримдиктен Асылбек Жээнбековду байлап, кыргыздын эки тыңчыкма уулун кайраштырып, согуштурууга жеткирбеш керек. Экөө тең бирин-бири сыйлашат. Эч убакта жалган сөздөргө ишенүү менен эмоцияга алдырбаш керек. Ортодо нойрондор иштеп жатышат. Андайларга өмүр бою мындай жумуш керек. Бишкекте 100 таңгак гепаринди үйүнө катып кымбат саткандар кармалды. Маалыматка ылайык, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын 1955 ыкчам байланыш номерине кайрылуу түшкөн. Ал кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине, жазык кодексинин 211-беренеси, мыйзам, ишкердик жана банк ишмердүүлүгү менен катталган. Тергөө учурунда тиешелүү документтери жок препараттарды кымбат баада сатып жаткандар аныкталган. Атайын адамдар текшерүү үчүн калаанын Арча Беши конушунан 100 таңгак гепаринди, ар биринде 5 ампула 700 сомдон сатып алган. Мунун жалпы суммасы 70 000 сомду түздү. Алар мындай иш менен өз үйүндө алектенип келишкен. Тинтүү учурунда алып сатарлардын үйүндө дагы ушундай дарылар чыккан деп айтылат маалыматта. Алып сатарларга карата сотко чейин өндүрүш ачылып, дары каяктан алып келингени жана сапаты талаптарга жооп бербеси такталууда. Ошондой эле бул ишке тиешеси бар адамдар дагы аныкталып жатканы айтылат. Финпол медициналык препараттардын баасын негизсиз жогорулаткандар болсо 1955 номери аркылуу кабарлап коюуну өтүнөт. Ошондой эле дарыканаларда дары алып жатканда сөзсүз түрдө чек сурап жана аны тийиштүү сертификаты менен таанышып чыгууну эскертет. Нарын облусунда үйүндө ооруп жаткан 3,5 миңден ашык адам аныкталды. Нарын облусунда ооруп жаткан жарандарга эртерээк медициналык жардам көрсөтүп, оорунун кесепеттерин алдын алуу максатында үймө-үй кыдыруу иштери уланып жатат. Кыдыруунун негизинде ооруп жаткан 3547 адам аныкталып, абалына жараша ооруканаларга жана күндүзгү стационарларга жиберилди. Бул иш бардык аймактарда кызуу улантылууда деп билдиришти аталган түзүмдөн. Облуста 63572 түтүн болсо, анын ичинен 18949 түтүнгө мобилдик топтор тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Буга чейин Нарын облусунун аймагында коронавирус жана пневмония менен ооруган адамдарды табуу иштери башталганы кабарланган. Бишкекте кампада табылган дарылар атайын катылган эмес. Бишкектеги Рифарм компаниянын кампасынан табылган дары-дармектер боюнча экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат иликтөө жүргүзүп, дарылар атайын катылбаганын аныктады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Финансы полициясы тараткан маалыматка ылайык табылган дары-дармектер өлкөдөгү дарыканаларга таратуу үчүн кампада сакталып турган. Буга чейин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат дарылардын баасын атайын көтөрүп, жасалма таңкыстык жаратуу деген факт менен сотко чейинки ачылган иш боюнча Бишкек шаарындагы ири фарм компаниянын кампаларын текшерүүгө алган. Финансы полициясы анда кампалардын биринде катылып жаткан дары-дармектер табылганын жарыя кылган болчу, бирок ишкананын аты айтылган эмес. Премьер-министр Кубатбек Боронов 14-июлда берген онлайн брифингде дары-дармектердин бааларын негизсиз кымбаттаткан, мыйзамсыз ташылып келген жана катып жаткан товарлар боюнча 27 факт катталганын билдирген. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат буга чейин дары-дармек сатуу боюнча аныкталган мыйзам бузуулар иликтенип жатканын билдирди. Кызмат жарандарды дарыны кымбат саткан фактылар боюнча 1955 телефонуна кайрылууга чакырды. Июль айынын башында Кыргызстанда дары-дармектин баасы көтөрүлүп, айрымдары таптакыр табылбай калган. Көпчүлүк адамдар канды суюлтуучу антикоагулянттарга, антибиотиктерге жана вируска каршы дарыларга муктаж болууда.
Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму түнкү клубдарды коронавирустун очогу деп атады. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирус инфекциясынан сактануу үчүн түнкү клубдарга барбоону сунуштайт. Бул тууралуу уюмдун өкүлү Мария ван Керкхоф билдирди. Биз эч качан түнкү клубдар тууралуу мынча көп айткан эмеспиз, бирок учурда алар оорунун очогу болуп жатат, деди ал. Мария ван Керкхоф кошумчалагандай, бирок бардык түнкү мекемелерди толугу менен жабуу керек эмес, оорунун очоктору аныктап же чектөө киргизип убактылуу жабуу керек. Ал мындай жайларга барган адамдардын жоопкерчилиги коопсуздук маселесинде маанилүү экенин белгилеп, алдыңкы катарда иштеп тобокелдикке барып жаткан адамдар үчүн балким айрым чектөөлөрдү киргизишибиз керек, деди. Коопсуз шаар долбоору боюнча айыппулдар тез жардам унааларын алууга багытталат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлады. Маалыматка ылайык, премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөткө караштуу милдеттүү медициналык камсыздоо фондуна коопсуз шаар долбоору боюнча тез жардам унааларын сатып алуу үчүн атайын аккумуляцияланган 145 миллион сом суммасындагы акча каражаттары боюнча ыкчам тартипте тийиштүү документтерди даярдоону тапшырды. Өкмөттүн 2019 жылдын 18 февралындагы номер 56 токтомуна ылайык долбоорго тартылган мекемелер арасындагы бөлүштүрүүдөн соң каражаттан калган бөлүгү республикалык бюджетке түшөөрү каралууда. Аталган токтомдо 50% калдык максаттуу түрдө милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун кызыкчылыгында медициналык тез жардам унааларын алуу жана аларды тийиштүү медициналык жабдуулар менен камсыздоо үчүн топтолоору тууралуу талап киргизилген. Учурда Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан тийиштүү даярдык иштер башталган деп айтылат маалыматта. Куудул Тынар Курбаналиев. Атамбаев жакында чыгат окшойт, шоопуру чыкты. Куудул Тынар Курбаналиев бул тууралуу өзүнүн жеке баракчасынан билдирди. Биздин бийлик гумандуу болуп, бирөөлөргө жеңилдик бериптир. Демек Атамбаев жакында чыгат окшойт, шоопуру чыгыптыр, дейт ал билдирүүсүндө. Айзада Жамгырчиева. Президент мени угуп таласка барганына кубанганымдан ыйлап жибердим. Президент Сооронбай Жээнбеков менен жолуккан 12 ыктыярчынын бири Айзада Жамгырчиева анын сунушуна ажоо кулак салганына кубанып жатканын билдирди. Ал президентке киришкени текке кетпегенин, анын сунушу менен журт башчы таласка сапар алганына абдан ыраазы болдум, дейт. Ал видео кайрылуусунун алдына кубанганымдан ыйлап жибердим деп билдирүү калтырган. Президентибиз кайрылуумду четке какпай талас жергесине барып ооруканаларды кыдырып жүргөнү мени кубандырды. Менин сунушум четте калбаганы, мени бекеринен кирбегеним кубандырат, дейт алып баруучу. Ырчы Анжелика. Эй Хелим, ажообуз мага алтын бергендей урушуп жатасыңар. Жакында эле Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков пандемия учурунда медиктерге, элге жардам берген ыктыярчылар менен жолуккан эле. Ошондон улам барбай калган айрым ыктыярчылар нааразычылыгын билдиришкен. Ырчы Алтынай Нарбаева кечээ президент менен жолугушууга барган ыктыярчылардын арасына эмне себептен кошулбай калганын айткан эле. Ал: биз чакырылбадык, уюштуруучулар деле барган, жаштар деле улууларды унутуптур, деп Инстаграм баракчасына жазган. Алтынай Нарбаеванын бул билдирүүсүнө Ырчы Анжеликада Инстаграм баракчасынын тарыхча бөлүмүнө жооп берди. Мен Алтынай эжебизге чалып айткам, ушундай ыктыярчылар барат экен деп. Макул, жакшы барып келгиле деп эртеси мындай маек бергениңиз кандай? Мен ошол жерде, толук ачыла элек болсо да, апам жана мен фондуна. Алтынай Нарбаева эжебиз чуркап жүрөт. Ырчы эжелерден деп айттым. Мен болгону дары-дармек сурадым элибизге. Же сыйлык мактоо баракча алдымбы өз атыма. Карантинде азык-түлүккө акча дагы берип, 2-3 жакта чуркап жүргөндөр унчукпашты. Сиз жана Эрнис Байке грамота алганда биз өзүбүз алгандай кубанганбыз, деп жазды. Андан тышкары Анжелика айым, мен ак үйдөгүлөргө айттым, эмки чакырылышта Алтынай эжени чакырыңыздар. Балким алда улуулата Гүлшайыр Садыбакасова эжени сунуштап, Гүлшайыр эже бараттыр, деп. Эх элим, деги эч нерсе жакпайт экен го. Аман болуңуздар, оорубаңыздар. Ажообуз мени алтын бергендей урушуп жатасыздар. Тизмеге өзүм пост жазып атып кирдим. Айттым, кеттим. Бардык фонддон чыктым. Унчукпай көрсөтпөй Аллах үчүн иштей берейин. Кайрымдуулукту 8 жылдан бери жасап келе жатам. Уланта берем, жалгыз эле, урушпагылачы, деп жазды Инстаграмдагы баракчасына.